Азыркы учурда социалдык келишим деген мамлекеттик долбоор иштеп жатат да. Ушул долбоордун негизинде республика боюнча канча жакыр үй бүлөнү чыгардыңыздар да ушул жакырчылыктан? Урматтуу Азизбек Атакозович, муну мен башында айткандай, биз пилот катары Жумгал районунда 50 бүлөгө, жана Кандамжай районунда 50 бүлөгө деп биз караган болчубуз да. Былтыркы жылы биз 2800 бүлөгө ушуреки 100 000 сомдон бердик. Ушуреки 2800 бүлөдөн биз 12 000 эмечи адамды жакшылыктан биз чыгардык. Рахмат. Ушул долбоор иштеп баштагандан бери сырткы жана ички миграцияга кандай таасир берип атат? Эми бул проект жаңы эле башталды. Биз 22-жылы эле биринчи жолу буларды киргиздик. Бул проект азыр эле эмес, абортторун эмес, алып атат азыр элечи. Анан кийин ушунун ичинде дагы жанагы сиз сурооңузга ылайыктуу биздин 3000 жаш балдарыбызга, анын ичинен болсо Россиядан келген биздин мигранттарга биз жаңы кесип беребиз, окутабыз. Анан кийин биз буларга жумушту таап беребиз. Бир жагы эми жакшы да өзүңүз айтып атасыз го, тиги ички жана сырткы миграцияга, себеби ошол жерде акчаны алгандан иштейт да, ошол ишкана ачат, башка кылат ошол. Анан ушул каражат сиздер ушул айрыкча ушул тоолуу алыскы райондорго көңүл бурсаңыздар жакшы болот эле да, биринчи кезекте. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, мына Чаткал районуна жардам берип, тигүүчү секторду ачып бердик деп. Туурабы? Көрсөттүңүз да бул жерде. Ошондой эле ошо Чаткал районуна алыскы мына Тогуз-Торо, Ат башы, Актала, Чоңалай деген алыскы райондор бар да, билесиз да, Шартоор. Ошол жактарга көбүрөөк көңүл бурушуңуздар керек да. Мен ошону айтат элем. Негизи бул аябай жакшы долбоор, мен колдойм. Урматтуу министр, муну калган депутаттарга деле кайрылат элем, колдоп койсок жакшы болот эле. Рахмат сизге. Рахмат.